Абдан кубанычтамын сиздер келгениңиздерге, ушу биздин маанайыбызды, биздин кубанычыбызды бөлүшүп. Ош шаарындагы Фрунзе гипермаркетинин ачылуусун көптөгөн шаар тургундары күтүп жүргөн. 5 октябрда таң эрте соода дүкөндүн ачылуусун уккан шаар тургундары эртелеп келип турушту. Иш чаранын кызыл тасмасын Ош мери Айтмамат Кадырбаев, Фрунзе гипермаркетинин директору Бакытбек Аматов кыркып, аны шаардагы жетекчилер, жашоочулар кубаттап турду. Албетте, мына бүгүнкү ачылыш, бүгүнкү көрүнүш бул кыял эмес десем туура болот, же каалоо эмес десем туура болот. Бул бүгүнкү күндүн, замандын талабы десем өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүнкү күндүн шартына төп келген гипермаркеттин эшигин ачып, шаардыктарыбызга тартуулап атат. Фрунзе гипермаркети 2016 жылдын февраль айынан баштап курула баштаган. Гипермаркеттин директору Бакытбек Аматовдун айтымында, дүкөндүн курулушуна $2 миллион каражат жумшалган. Кардалдарды, меймандарды бардыгын чакырабыз. Акыркы заманга жооп берген магазин ачып атабыз дүкөнүбүздү. Бул жерде бардыгы стройканын бардыгы акыркы заманда болду. Биздин өзүбүздө көпчүлүк товарлардын бардыгын биз өзүбүз ушул жерден чыгарабыз. Базардан да арзан. Biz tavarga boluşunca arzan koyuyoruz. Чтоб каардал разы болсун деп. Биздин өзгөчөлүгүбүз арзан, удобно, комфортно. Бул курулуштун бүтүшү менен Ош шаарындагы эң чоң көлөмдөгү соода дүкөн болуп калды. Гипермаркет күнүнө 20 миңден 30 миңге чейинки кардалдарды тейлөөгө чамасы жетет. Совсем жакшы экен, арзан экен. Базардан алаканча арзан экен. Молодцы. Рахмат, эле курсан барды курсан болуп атат. Эми эл көптүгүнө, конечно, азыраак мындай тыгын болуп атат. Негизи шарттары мындай азыркы заманбапка ылайык экен да, мага жакты лично. Аябай ыңгайлуу экен. Балары жакшы эле. Я купила колу, шампанские, чипсы. Мне очень понравился этот магазин. Гипермаркет жетекчилик билдиргендей, дүкөндө көбүнчө азык-түлүк продукцияларынын 100% бар. Кардар издегендигин табат. Кошумча үй тиричилигине керектелүүчү буюмдар арбын. Дүкөндө күнүгө 1000ге чукул товарларга арзандатуу акциялары уюштурулат. Жана да товарлар чет мамлекеттен, 50ден ашык компаниялардан келишимдин негизинде түз алынат. Гипермаркет Фрунзе абдан чоң ассортимент деп саналат. Ушул ачылып аткан гипермаркетте 20 миңден ашык товар түрү бар. Ал 6 сегментке бөлүнөт. Non-food деп коебуз. Аяка буюмдар кирет, техникалык буюмдар кирет, химия деп коебуз отделы, порошок, самын, зубная паста бөлүнөт. Фрунзе гипермаркетине Кытай, Россия, Казакстан, Европа, Голландия, Туркия, Белоруссия жана башка мамлекеттерден товарлар келет. Жергиликтүү ата мекендик азык-түлүктөр да көп. Мындан тышкары дүкөндүн ичинде эле салаттардын 70ден ашуун түрү жеринен жасалып сатка чыгат. Нан, токоштор, боорсоктор бышып турат. Бизде өзүбүздүн собственный производство деген отдел, кухнябыз бар. Ал жерде бизде дамдуу салаттар чыгат. Ошондой эле булочкалар чыгат, бизде баары турецкий выпечкалардан алынган. Алардын баары бул жерде өзүбүздүн кишилер, өзүбүздүн кызматкерлер жасап чыгарылат. Алардын баары срок мөөнөтү менен. Ош шаарындагы Фрунзе гипермаркетинин ичи эле 37 сотых жерди ээлейт. Ал эми жалпы аянты 40 сотыктан ашык жерди камтыйт. Учурда 170ден ашык кызматкерлер иштеп жатат. Заман талабына ылайыкталган дүкөндүн алдында 100ден ашык уна бата турган жай бар. Учурда Фрунзе дүкөнү Бишкекте, Чүйдө, Жалалабадта жана Ошто бар. Мындан арыда өз кулачын өлкө аймагына жайылтууну көздөгөн дүкөн ээси жакынкы күндөрү Ош шаарына дагы 2 дүкөндү курууну көздөп тургандыгын билдирди. Адыл Акжол уулу, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.